менин көтөрө турган маселем Базар Коргон районуна караштуу Ачы Токой чарбасынын Ышкыртты жайыт участкасынын мыйзамсыз ноябрь айында жерди одоно бузуу менен жайыт жерди айдатып, ал жерге будай себи боюнча маселени айткым келип атат. Алмаз Акымжанович, бир дагы уруксат кагазы жок. Эч кандай документтери жок. Областтагы президентибиздин ыйгарымдуу өкүлүн алдоо жолу менен жерди жайыт жерин айдатып жиберген. Мына 6 айдын жүзү болду, бир дагы укуктук баа бериле бүгүнкү күнгө чейин. Прокуратура тарабынан 21 январь 23 жылы номер 25 жерлерди бузгандыгы үчүн зыяндын өлчөмүн эсептөөнүн тартибин бекитүү жөнүндө токтом кабыл алынган. Ошол токтомдун негизинде токойчулуктун областтагы өкүлчүлүгү эсеп жүргүзгөндө жоготуу 60 миллион сом деп эсептеп чыгарган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эч кандай жыйынтык жок. Алмаз Акымжанович, ушул маселе боюнча күнөөлүүлөрдү табып, жоготууну, ущербти төлөтүп, мурун кандай жайыт жерди пайдаланса, көктөндү жана ошо Ачы Токой чарбасында жашоочулардын бардыгы жайытты кандай пайдаланса, ошондой пайдаланып келүү боюнча ишти аягына чыгарыш керек, Алмаз Акымжанович. Кийинки менин маселем. Ушул боюнча эң күнөөлүү деп ошол жерде мыйзамсыз иштерди алып барган үчүн Юлдаш Урстам деген айылдык кеңештин депутатынын баягы элди алдоо жолу менен, эки элди бири-бирине тукуруу жолу менен иш алып барып атат. Ушул кишинин үстүнөн дагы арыз жазылган, бул киши жөнүндө дагы эч кандай бир эме жок, жооп жок прокуратура тарабынан. Андан кийинки маселе. Жогоруда менин коллегам Менкинбек Акимович Сейдугум айыл өкмөтүндөгү жападан жалгыз болгон пахта заводу боюнча маселени көтөрүп кетти. Алмаз Акымжанович, бул жерде конкреттүү багы рейдерлик захват болуп атат заводду. Кандайдыр бир топ тарабынан. Ошол топтун жетекчиси айыл өкмөттүн башчысы болуп атат. 21 жыл мурун сатылган заводду эч кандай мындай документтери туура эмес экен, аукцион аркылуу сатылбаптыр деп баягы жүйөсүз болгон күнөөлөрдү коюп туруп, заводду айыл өкмөттүн эсебине өткөзүп, ал заводду талкалап, элге участка берүү максатында ушул иштерди